Бисмилла, бүгін 29 апрель 2022 жыл Рамазан айында тұрабыз. Жалауат шарындабыз. Бияқ қарындашыбыз көптен бері боору ооруп, ишке жарабай калды да. Кызы да бар, кызы мектепке барат. Ишке жарабай мурун иштейт эле, азыр үйүндө жатат. Азыр акыр күндөрү приступта кармап, зорго өзүн жоготуп, ушундай болуп турат. Өткөндө бир ай мурун доктор жаткыра алган эмеспиз, кичине тыйын жок болупчу. Эми азыр бүгүн жаткырган мажбур болуп атабыз азыр. Азыр бир таксыр угуп калып эле сразу 2000 сом берди. Азыр кишини жаткызып анализ тапшыргандарына кишини жарап калат. Бирок эртең докторлор дары жазат, бооруна тиешеличү. Ошондо да акча керек болот. Канча керек? Балким 5000, балким 10000 билбейбиз. Ошо урматтуу мусулман бир туугандар, ошо бир жардам каралашып койсоңор жакшы болот эле. Жашың канчада сен? 30'da. 30'da, Бооруң кандай? Диагнозун билесиңби? Гепатоз. Гепатоз, Канча жылдан бери ооруйсуң? 2 жыл. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Иштейт элең да? İşte dilim ооба. Өзүң багат элең, Азыр ооруп калып, иштей албай калдың, Азыр эмне болуп атасың азыр? Эмне кандай немелер симптомдор болуп атат? Нуксырап, алсырап атам, эчтеке жарабай атам. Баса албайсың, көчөгө чыга албайсың, Кичине бассам чарчап калам. Чарчап каласың, тамак аппетит жок, Азыр эмне бүгүн башкача уже немелер болуп атабы, Өзүң жоготуп атасың, же эмне болуп атасың? Ошондой болуп атат да, чото. Түшүнүктүү. Кызың мектепке барып атабы? Барып атат, азыр мектепте. Сен докторго жатсаң, докторлор дарылайт, Дарбайт. Буга чейин ошентип жатып көргөнсүңбү? Жок, мындай укол алып жүргөн. Мындай укол алып жүргөнсүңбү? Үйдөн. Түшүнүктүү. Бияк бир досубуз тааныйт экен, ошо досубуз менен чогуу келди да. Ошо досубуз айтып, деп ушу чакырып келдик да. Ошо каралаша турган жакын адамдар жок экен. Ошого бооруйт экен, бүгүн доктор жаткырабыз буюрса. Врачтар менен сүйлөшкөнбүз, келип жаткыра бергиле деген, колдон келишинче жардам беребиз деген. Бирок анализ, дары-дармектерине каражат керек. Ошого Рамазан айынын акыркы күндөрү болуп атат. Ошо 500 сом, 1000 сомдон болсо да кичине бир тыйын которсоңуздар, бияктын дарысына, дарыланышына жардам болуп, кичине айып калса, кайра иштеп, кайра өзүнүн баласын, кызын багып калат болчу. Ошо ассаламу алейкум, Алла ыраазы болсун.